Максатбек Балашбаев Талас облустук ички иштер башкармалыгынын медициналык кызматында 25 жылдан бери эмгектенет. Каарманыбыз жакында эле аталган тармакка көрсөткөн өзүрлүү эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына ээ болду. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Балашбаев Максатбек Анарбекович Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын медицина кызматынын башчысы. Ардактуу наамга ээ болгон каарманыбыз өзүнүн жооптуу кесипти аркалагандыгы үчүн ар дайым сыймыктанарын белгиледи. Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн экенбиз. Кечээ жакында ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтен ардак грамота алып келдим. Ошол учурдан пайдаланып, ошол ички иштер башкармалыгынын башчысына өздүк курамга өзүмдүн үйлөрүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Сыймыктанабыз. Ошо милиция кызматкерлери менен иштегениме сыймыктанам. Каарманыбыз ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин саламаттыгы үчүн талыкпай эмгектенип келүүдө. Ооруп келген кызматкерлерге жардам көрсөтөбүз. Ошол медицина кызматында бир бөлмөбүз бар. Капель сала турган, дары-дармек жасай турган, медикамент, кандай врач назначение кылса, ошого жараша ушул жерден жардам көрсөтөбүз. Балашбаевдин кесипкөйлүгү, кызматкерлер арасындагы өзгөчө сый мамилесин, бийик адамгерчилигин кесиптештери ар дайым жогору баалашат. Биз Максат Анарбекович менен 26 жылдан бери ушул мекемеде чогуу иштеп келе жатабыз. Бул киши жумушуна так, эмгекчил, эч бир адамга жок деген сөздү айта албайт. Колунан эмне жардам келсе, ошонун баарын ошо элге арнасам деп ойлогон инсан да. Максатбек Балашбаев кесиптик чеберчилиги, коомдук иштердеги активдүүлүгү менен кызматкерлердин сыйына татыктуу болуп келет. Өздүк курамдын арасында сый урматка ээ биринчиден, өзүнүн кызматын так билет. Жана ошо биздин кызматкерлерге өз убагында дары-дармектери менен жана медициналык жардамдарды көргөзүп келүүдө. Азыркы күнү Кыргыз Республикасынын президентинин атынан ардак грамотага татыктуу болуп, президентибиздин колунан ардак грамота алып келди. Бул дагы бизге Талас облустук ички иштер башкармалыгына чоң жетишкендигибиз деп эсептейбиз. Анткени себеби биздин ушу кызматкер президенттин колунан ардак грамотага ээ болгон үчүн. Каарманыбыз алдыдагы жаңы жыл элибизге ынтымак, өлкөбүзгө өнүгүү алып келсин деген тилегин билдирди. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Илебесов, Зина Ахматова, Талас шаары.